Бүгін ертең менен кемінде үрөй учурган жол кырсыгы катталды. Эки унаа бетме-бет кагышып, унаалар 5-6 жолу тоголонуп майда болуп кеткен. Айдоочулар ошол жерден мерт кеткени айтылууда. Нарын областында жер титирөө катталды. Жер титирөөнүн кесепетинен кыйроолор жана жаракат алгандар жок. УКМК башчысы Камчыбек Ташиев өтө каттуу буйрук бергенин угууга болот. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бүгүн эртең менен кеминде 2 унаа бетме-бет сүзүштү. Айдоочулар каза болуп, унаалар чачырап кеткен. Милициядан 2 унаа бет маңдай кагышкан кырсык бүгүн эртең менен кеминде болгонун маалымдашты. Анда каршы тилкеде келе жаткан Toyota Camry менен Toyota Prius унаалары сүзүшкөн. Кырсыктан 24-64 жаштагы 2 айдоочу жана 1 жүргүнчү каза болду. Дагы 2 адам жаракат алып ооруканага жеткирилген. Нарында жер титиреди. 29 май күнү кечинде Нарын облусунда жер силкинди. Анын очогу Ташбулак айылынан 5 чакырым түштүктө, Нарын шаарынан 11 чакырым түштүк батышта жайгашкан. Жер титирөөнүн күчү Ташбулакта 2,5 балл, Жонбулак жалгыз тедик 1000 булак жана Нарында 2 балга жеткен. Бишкек Москва каттамы белгисиз мөөнөткө жылдырылды. Бүгүн 30 майда саат 6:05 белгиленген Аэрофлот авиакомпаниясынын Бишкектен Москвага учушу керек болгон каттамы белгисиз мөөнөткө жылдырылды. Бул тууралуу Кыргызстан аэропорттору АКСтын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, каттам техникалык себептерден улам жылдырылган. Учуунун так убактысы азырынча белгисиз, оңдоо иштери бүтөр менен учакка отургузуу башталат. Аэрофлот авиакомпаниясы бүгүн оңдоо иштери бүтпөй, учуу эртеңкиге жылдырылышы мүмкүндүгүн билдирген. Каттамга катталган жүргүнчүлөрдү авиакомпания тамак аш жана мейманкана менен камсыздайт. Булак суу беркежи. Ташиев ички иштер министрлигинин башчысы Ниязбеков экөө президенттен тил укканын айтты. Бул тууралуу Камчыбек Ташиев Ысык көл облусуна барганда билдирди. Ташиевдин айтымында Садыр Жапаров 3 күн мурун эч кимге айтпастан Ысык көлгө барып, суунун торлордон тазаланышын текшерген. Өлкө башчысы көл дагы деле тордон арылбай, ал тургай жаңылары пайда болгонуна кейигенин айтылды. Президент былтырда текшерди эле, быйыл дагы өзү келип текшерип кетти. Тор өтө көп, жаңы салынган торлорду алдым деп кейиди Ташиев. Ал мындан ары укук коргоо органдарынын, айрыкча экологияны коргоо кызматкерлеринин жоопкерчилиги күчөтүлөрүн айтты. Булак Спутник Кежи. Саламатсыздарбы, урматтуу Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер, Россиянын аймагында көзөмөл күчөтүлүп, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документиңизди тактап алыңыздар. Регистрация СНИЛС, ОМС, ТМС ининен эмгек келишими, медкнижка, башка тилге которуу, Сахаровага карточка, кара тизмеден текшерүү баары мыйзамдуу түрдө жасалат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 577 38 62. Жүргүзүп кетти. Бир күн ошо көлдүн ичинде түнөдү. Мына ошол жерде ал киши ошол президентибиз кетип атканда айтты эле, бир ушул эме табылбай калса, тор табылбай калса сүйүнөт элем, кубанат элем. Себеби мына 2 жылдан бери айтып келе жатамын. Былтыры дагы өзүм чыктым эле, ошо текшерип, былтыры көп болчу. Быйыл дагы бир чыгып көрөйүнчү деп, быйыл чыкты дагы өзү. Аны көпчүлүгүңөр билбейсиңер, ал кишинин чыкканын. Жыйынтыгында эмне болду? Жыйынтыгында ал киши айтып атат, торлор өтө көп экен деп атат. Өтө көп торлорду алдым. Даже жаңы салынган торлорду алдым деп ушунчалык айтып зейини кейип атат. Эгерде биз ушуну сактай албасак, ушул колубуздан келбесе, аны биз аткара албасак, анда эмне үчүн бул жерде турабыз? Анда эмне үчүн биз экологиялык милиция батальонун түздүк? Анда эмне үчүн биз ушунчалык техникаларды, жаңы оборудованияларды, жаңы шарттарды түзүп берип атабыз? Эмнеге биз ошол президентибиз алдыбызга койгон бир талапты аткара албайбыз? Көлдүн ичинде бир тор болбосун деген. А эмне болду? Ошондуктан талап бул боюнча күчөйт. Ачык айтып коеюн. Талап күчөйт. Бардык органдар, бардык мамлекеттик органдар, бул министрликтер, айрыкча ошолордун арасында координациялык милдетти укук коргоо органдарынан ички иштер министрлигине жүктөлдү. Ар бир ички иштер министрлигинин кызматкери, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматкерлери ушул иш боюнча ишти тыгыз алып барышыңар керек. Көлдө бир дагы сетка тарткан болбош керек. Себеби кече ошол президентибиз чогулткан сеткалардын арасында көптөгөн балыктар өлүп калган, канаттуулар өлүп калган, ошо сеткаларга аралашып.
Ирip чирип кеткен сеткалар жатат. 1-июльга бардык жумуштар бүтсүн. Ошондо мен 30-июнда келип дагы карайм. Камчыбек Ташиев транспорт министрине жолоңдоого 1 ай убакыт берди. ОКМК төрагасы Камчыбек Ташиев транспорт министри Абсатар Саргабаевга туристтик сезонго Ысык Көл облусундагы жолдорду толугу менен оңдоп бүтүрүүгө 1 ай убакыт берди. ОКМК төрагасы Аткаминер буга чейин берилген тапшырманы аткара албай жатканын белгилеген. Акыркы жолу эскертүү берем. 1-июлга чейин бардык тапшырмалар аткарылышы керек. Туристтер келген малда мындай бардак болбосун. Эгерде бүтпөйүсө, президентке сиз боюнча өзүмдүн сунушумду берем деди атайын кызматтын башчысы. Булак Спутник Эжи. Мына жол транспорт министрлиги боюнча айтып коеюн. Бул жерде министр турат, Мына министр турасыз. Угуп коюңуз. Сизге тапшырма берилген. 1-июнга чейин бүт жолду бүтүш боюнча. Мына мен азыр көрүп келатам, жолдун основной полотносу бүтүптүр, бирок чекелериндеги инфраструктура бүтпөптүр. Так. Бордюрлар коюлган эмес, остановкалар курулган эмес, жанагы лотоктор коюлган эмес, тротуарлар бүткөн эмес. Эмне кылыш керек? Кандай чечим кабыл алыш керек? Значит, сиздин алдыңызга койгон тапшырма мына бүгүн 30 май 2 күн калды. 1-июнга чейин. Аткарылган эмес. Ошондуктан мен сизге дагы жаңы тапшырма коюп кетемин. Мындай орусча айтканда последний раз деп коет, кыргызча айтканда акыркы жолу эскертүүдүн негизинде. 1-июлга чейин бардык коюлган тапшырмалар аткарылыш керек. Уктуңузбу? Бардык тапшырмалар. 1-июлда туристтер келген маалда моундай бардак болбош керек. Тротуарлардын баары бүтүш керек. Остановкалардын баары бүтүш керек. Лотоктор коюлуш керек. Бардык жерге керектүү белгилер, жол белгилери коюлуш керек. Жана жакшынакай болуп туристтер өздөрүнүн дем алып кете турган убактысын дем алып кетиш керек. Ал эми биз болсо как раз ушу туристтер келген маалда тарактатып, чаңытып, ары түртүп, бери түртүп иштеп калабыз. Ошондой болбосун. Уктуңузбу? 1-июлга бардык жумуштар бүтсүн. Ошондо мен 30-июнда келип дагы карайм. Эгерде бүтпөсө, анда президентибиздин алдына мен өзүм сунушумду беремин сиз боюнча. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ошол балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталардын баары өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ошондой болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушуга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем. Ош медиасынын коллегиясында шаардагы санитардык абал талкууланды. Бүгүн 30 майда Ош шаардык медиасынын коллегиялык жыйыны өтөдү. Иш-чарага Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев, вице-мэрлер, шаардагы мекеме ишканалардын жетекчилери катышууда. Медиасынын коллегиялык жыйынында Ош шаардык ооруларды алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгери Жумали Абышев коллегия мүчөлөрүнүн суроолоруна жооп берди.
Урматтуу Жумали Исакеевич, Ошту аралап чыккан 5 канал бар. Ошол каналдан боюнда жайгашкан коомдук тамактануу жайлар, ажатканалардан саркынды сууларды каналга агып турган. Ошону эмнеге караган эмессиздер, дейди шаар мэри Токторбаев. Ош шаардык ооруларды алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгери Жумали Абышев ыйгарым укуктары чектелгенин белгиледи. Жеңишбек Токторбаев: мал союучу жайлардын санитардык абалын ким карайт? Барсаңыз жагымдуу жыт чыгып жатат. Ошто канча мал союучу жайлар бар, деди ал. Жумали Абышев: 5 мал союучу жай бар. Бул боюнча иштер жүрөт, деди ал. Жеңишбек Токторбаев: таштанды таштоочу контейнерлер таштанды алынгандан кийин жагымсыз жыт келет. Ошол контейнерлерди жууп тазалоо иштери жүрдүбү, деди мэр. Жумали Абышев: эске алабыз, деди ал.